эң көйгөйлүү жай бул трансграничный дарыялар. Ошол эле могу Чу дарыясын айтайын. Чу дарыясы ар жылы суу келген сайын жээкти жеп биздин Кыргызстандын жерибизди азайтып келатат. Мисалы 91-жылдан өзүбүздүн эмгендүүлүгүбүздү алган жылдан баштап азыркы 21-жылга чейин эсептесек, бул эми достоверный факт эмес, но предварительный прогноз боюнча айтып атышат, божомолдогондо 1000 гектарга чейин жерибиз уже коңшу мамлекетке өтүп кетти деп. Бул себеби кандай болуп атат? Коңшу мамлекетибиз бизде аябай туруктуу, бай мамлекет. Бул жээктерди жакшы бекемдөө жумуштарын өткөзөт, берки курчоо зымдарын коет. Bizde жегибиз бекитпегендиктен суу биз тарапка тээп дарыябыз и биздин жерибизди жеп кетип атат. 5 жыл өткөндөн кийин, 5-10 жыл өткөндөн кийин коңшу мамлекетибиз дагы жылдырат, дагы бекемдөө жумуштарын жүргүзөт, жаңыдан дагы торчолорду бер жакка жылдырат. Ошентип жылып атып, азыр биз толугу менен айтсак болот, аныктап, что биздин өзүбүздүн жерлерибиз бул ошол эле Тажикстан жактан караштуу, ошол эле Өзбекстан жактан караштуу. Но мен просто мына примерди айтканым, бул могу биздин Чу дарыясында. Ошол тууралуу бул депутатский корпуста дагы көзөмөлдө турат. Азыр Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн личный да көзөмөлүндө турат. Бул тууралуу личный тапшырма да берген, ушу бекемдөө жумуштарын срочно бекитиш керек, могу дарыянын жеген нуктарын буруш керек и керектүү каражаттарды чечип туруп ошол жумуштарды башта деген өзүнүн бекем берген тапшырмасы бар да. Мен ойлойм, ушу табигый кырсыктардын ушундай эң көйгөйлүү маселелери бар, но андай келгенде баары эле ошо акчага келип такылат.